аракет кылабыз. Эсиңиздерде бар болсо, өткөнкү жумада мен ошо эфирде отурганда бир аябай зээнди кейиткен бир суроо түшкөн. Бизден бир телекөрүүчүбүз, бир карындашыбыз менин агам апамды дайым токмоктойт деди эле. Мен апамды урат деп, агасы ошо кыргыз, мусулман, эркек бала энесин урат экен. Ошо карындашы бизге чалып айтты. Ошону эне тууралуу бир көрсөтүү кылып бербейсиздерби деп. Анан мен айттым, карындашым, анда сен агаңды ошо телевизорго ошо күнү алып келесиң, мен эмки дүйшөмбүгө уюштурайын дедим. Десем макул деди. Балким азыр ошо телекөрүүчүбүз көрүп аткандыр. Эгер көрүп аткан болсо, биздин телефонубуз бар. 0312 шаарынын коду 91 70 70. Көрүп аткан болсо балким бизге байланышка чыгар. Ал чыкпаса башка телекөрүүчү дагы бүгүнкү тема боюнча бизге байланышка чыкса, биз аябай кубанычта болобуз. Пультта биздин жардамчыларыбыз бар. Бир гана өтүнүчүбүз, темага ылайык. Бүгүнкү теманын тегерегинде суроо же жооп болсо, же ой пикир болсо. Бүгүн эне жөнүндө сүйлөшөбүз. Жалпысына ата эне жөнүндө. Менин каалаганым ушу эне жөнүндө. Жана энесин урган акмак иттер жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Бүгүн мен мындан арыда балким ушу аракет кылам. Студияга өзүм сыйлаган устаздардын бирин чакырдым ушул теманы ачып берүү үчүн. Хазрет Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Ниматулла Рыскулов. Устаз бүгүн бизде конокто. Устаз ошондой эле Иман мечитинин имамы болуп иштейт. Салам алейкум. Алейкум рахматулла. Мен сизге ушул чакырууда айтып атып, энесин урган адамдар жөнүндө сүйлөшөбүз дегенде эмне ой пайда болду сизде? Ишендиңизби мен айткан сөзүмө? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сиз бул маселени айтканда, мен өзүм деле баягы студент кезде 92-95 жылдары ушул окуп жүргөндө шаарда, мына шаарда семишке саткан бир кары кемпирди көп көрчүмүн да, Кош базарында. Мен ошого көп ойлончу элем да, ошол убакта эле. Мисалы, эмне балдар бакпайбы, эмне себептен жүрөт экен деп. Бирок негизи атасын ургандарды мен укканмын, өзүм көргөнмүн. Атасын урган баланы көргөнсүз? Көргөнмүн аны. Бирок энесин урду дегенди сиз айткандан кийин мен чындап эле ойлондум. Мисалы, айрыкча мындай караганда, бардык эле балдар энеге жакыныраак болот эмеспи? Атага айтпаган сырын энеге айтып дегендей. Эне төрөгөн дейм, эне жакында бардыгыбызга. Ушу эфирден чыкты устаз. Ушу бизге телекөрүүчү чалып айтты. Балким азыр көрүп аткандыр. Динде энени бейиштин үстүндө деди устаз. Мен сизден ушу суранам, эне жөнүндө айтып берсеңиз. Эне ким мусулманга? Аллах алдында ким эне? Бисмиллахиррахманиррахим. Эми Кудай Таалам Кур'ан Керимде дайым эле айтып келген бизге, Аллах Таалага жакшылык кылгыла, ата энеңерди сыйлагыла деп көбүнчө ата эне келет. Бирок пайгамбардан сурайт эмеспи, жана урматсыйга татыктуу бул ким деп сураганда энең деди. Экинчи жолу сураганда кайра дагы энең деди. Үчүнчү жолу сураганда кайра энең деп, төртүнчүсүндө атаң деди. Эмне себептен бул жерде мындай сөздү айтты пайгамбарыбыз? Бул жерде 3 жолу айткандыгынын өтө терең сыры жатат да. Эне байкуш балага, кыргызда сөз бар го, карга баласын аппагым дейт, кирпи баласын жумшагым дейт деп, төрөлөлүктөн мурда эне кам көрөт. Төрөлөлүктөн мурда. Мисалы ошо бар табыптарга, доктурларга көрүнсө, доктурлар ушул тамактан көбүрөөк же десе, ошону жейт. Жегиси келбесе дагы, бала үчүн анын баарысы. Ошону мисалы аман-эсен төрөп алсам экен деп туруп, өзүн ушунчалык бактылуу сезет эне. Ошо курсакка боюна бала бүткөндөн кийин эң бактылуу адам бул боюнда бар аял деп коет го. Өзүн бактылуу сезип, ошону аман-эсен колума алып алсам экен, ушуну төрөп алсам экен деп туруп, курсагындагы баланын ден соолугун тилейт. Төрөлө элек бала. Ушул аман-эсен төрөлсө экен деп. Төрөлгөндөн кийин таң калыштуусу өзү жейин деген тамакты жебейт да. Мисалы, мөмөчөмөлөр чыкканда, кой, дарбыз жебейин, баламдын ичи өтүп калбасын. Кой, помидор жебейин, баламдын ичи өтүп калбасын. Болсо өзү жегиси келет ошол нерсени. Неге жебейт? Ошо баланы ойлойт да. Өзүн ушунчалык бир курмандыкка чалат да. Талгак болгондогун айтсаңыз. Адам жөн убакта жебей турган нерсени дейт. Кесек, боор. Ошол айтып атпаймынбы? Ошол эне курсагынын ичинде кам көрөт. Курсагынын ичинде эмнени жегиси келсе, ошону жейт. Мисалы, доктурлар тигини же, муну же десе, аны жейт. Бала өзү баягы табигый жол менен талап кылган нерсени дагы жейт да. Мисалы, кээ бирлер бар, мисалы, айылда жеңелерди көрө эле жүрөбүз го. Өзүңдүн үйүңдө алмаз турса, кошунанын алмасына талгак болот да.
Alma бар өзүңдүн үйүңдө. Келе ошо кошунан жеш керек да. Мунун бүт барысы эмне? Ошо бала үчүн. Мен мындай бир сүрөттөйм да. Эне байкуш бул баягы шам сыяктуу экен да. Мейли мен күйсөм күйөйүн, түгөсөм түгөйүн, балам ошого жарык болсун. Ошол бактылуу болсун деп туруп, дайыма баланы ойлойт экен да. Бала үчүн жанат. Бала үчүн жанат, бала үчүн не жылуулук берет, ошол жакта жарык дагы берет. А бизде балдар болсо тилекке каршы ал нерсени көп эле ойлобойт да. Ал эмес бул жерде эмне көбүнчө баягы пайгамбардын тегерегинде карап көрсөк, сахабалардын арасында бирөөсү согушка жөнөп, мен да согушка чыгайын дедим эле. Ата-энең барбы десе, бар деди. Анда бардагы ата-энеңдин кызматын кылып туруп, ошондон сооп тапкын деп туруп согушка жөнөткөн жок. Азыркы күндө карап көрсөң, мына игил деп туруп Сирияга кетип аткандар. Шариятыбыз 100 эмес 200-300% каршы ошолорго. Ата-энеси менин балам кайда кетти, таап берле деп туруп, мисалы мына азыр күчөргөндөрүнө кайрылып турат. А пайгамбарыбыз жөнөткөн эмес. Болбосо ал чыныгы шарият буйруган салгылашууга жөнөткөн эмес. А булар болсо каяктагы жакка кетип жатат, ата-энеси өзү издеп, айрыкча энеге кыйын экен. Энелер көбүрөөк жабыркайт экен ушул нерселерден. Мисалы мына карап көрсөк, бул жашоодо шариятыбызда силер дейт ата-энеңерди сыйлагыла, жакшылык кыла дейт. Жакшылык кыл дегенде бизде 3 нерсени өзүнө камтып кетет экен да. Бул ата-энеге жакшылык кылуу деген. Эң биринчи ата-энеге жакшылык кылуу керек, бирок эмне сөз менен, иш менен, акчаң менен, мамилең менен жакшылык кылгын дейт. Экинчиси бул акча менен болсо, үчүнчүсү ата-эненин айтканын уккунуң дейт. Ата-энени угуу бул өзү эмне ата-эненин ыраазылыгы. Ата-энени угуу деген ата-эненин сөзүн отуруп угуубу же айтканын кылуубу? Эми бул жерде таатул валидайн деген бул эмне? Баш ийүү деген. Сөз болобу, буйрук болобу, кандай кеп айтса дагы ошого баш ийүү. Канча жашка чейин? Ошо жаш чеги барбы? Мунун жашынын чеги жок го. Жашынын чеги жок. Мен азыр ата-энемди угушум керекпи? Мына мен 50 чыгып. Сөзсүз түрдө. Ата-энем мисалы үчүн айтайлы, мен ата-энем менчелик билими жок. Мен кылам деген нерсени билбей деле балам муну кылба деп койсо. Эми бул жерде Кур'ан-ы Каримде айтат го, эгерде сен мага ширкке буйрса гана баш ийбей койго, башка жакшы иш болсо сен баш ийе бер деген аят бар. Билбесе эле. Ал билбейт, бирок эгерде ошону айткан сөзү шариятка туура келсе биз аткарышыбыз керек. Мисалы бар, тамеки алып кел десе, тамекиге барбайм. Нан десеңиз, Бишкектин аркы четине барып булса да алып келем апа. Бирок мен тамекиге барбайм, аракка барбаймын деп ошондой бир жооп кайтарыш керек. Андан кийин эң негизгиси бизде ошол эмне көбүнчө бай өлгөндөн кийин эстеп калып дуа кылышат да бизде. Тирүү кезинде дуа кылгыла дейт да бизде шариятыбыз боюнча. Тирүү кезинде дуа кылгыла дайыма, себеби о Аллахым ушул ата-энеме ден соолук бергин, ата-энемдин өмүрүн узун кылгын деп дайыма биз дуа кылышыбыз керек экен. Эми бул жерде эң негизги маселе ата-энеге жакшылык кылуу дегенде биз азыр айтып өткөндөй сөз менен да. Айрыкча бизде сөз менен, кыймыл аракетибиз, мамилебиз менен биз ата-энеге бир жакшылык кылышыбыз керек экен. Айрыкча акча менен. Мына бизде болсо балам кичине мындай жардам берсең болот эле деп телефон чалганда гана келбесе, башка малда иши деле жок да. Мисалы сиз айтып атасыз, мына бала чакал болдум дагы эле айтканымды кылышым керекпи деп. Телефон чалып туруш керек. Мисалы бизде көпчүлүгү бар, мисалы ата-энеси дуа кылат да. О Кудай, мен ошол астыңыраак кетейин апаңдан деп кээ бир карыяларды угуп жүрөбүз да. Себеби эркек адамга кыйын экен. Аялдан кийин калуучу. Аял байкуш ушундай деңгээлде эмне? Ошо балдарын, неберелерин көтөрүп, кирип койгон өзү жууп батып кетет экен да. Эркекке кыйын экен. Ошол себептен бул жерде көбүнчө карыялардын эмес ошол экен да. Чогуу кетели же мен биринчи кетейин дегени да ошондон экен да. Мына эне байкуш эмне? Кыргызда сөз бар. Атаң барда кул алба, энең барда күң алба дейт. Карап кызматта дагы. Кызматта. Жакшынакай эле бир кызматын кылып кой дагы, ошонун анда кызматын көрүш керек. Устат, мен сурайын дегеним, пайгамбарыбыздын доорунда энесин наразы кылгандар болгонбу? Энесин наразы мен ургандар дебейин, мен жана жок болсо керек. Наразы кылгандар болгонбу? Наразы кылгандар болгон. Себеби бул жерде эгерде ата-энеси наразы болгон болсо, бул дүйнөдө жанынын чыгышы да кыйын болот экен да. Бул баарыбызга белгилүү бир окуя бар. Сахабалардын бирөөсү ошо өлүм төшөгүндө жатканда, өзү негизи шариятта бирөө өлүм төшөгүндө жатканда кулагына келме кайтарат эмеспи? Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп. Ошону кайталасын деп. Ал такыр айта албай коет. Тили келбейт. Тили келбейт, келмеге.
Анан тили келбей калганда пайгамбарды карады, сенин ошол үммөттөрүңдөн бирөөсү ушундай бир кыйналып жатат десе, ата энеси бар бекен сурагылачы дейт. Сураганда мунун атасы өтүп кетип, энеси бар болот да. Энеси калган болот. Анан ошондо энесине барып туруп айтат, сен эмне сурайт да, сен балаңдан наразысыңбы десе, мен бир аз наразычылыгым бар дейт. Анткени үйлөнгөнгө чейин мени жакшы карайт эле, үйлөнгөндөн кийин аялына көбүрөөк көңүл буруп, мага анчейин көңүл бурбай койду, бир аз наразычылыгым бар дейт. Бул жерде мен сага ак болдум деп айтыш шарт эмес да шариятыбызда. Эне наразы болду. Бир аз эле көңүлүндө бир наразычылык болсо болду, сен ак болгонуң ошол. Ошентип жаны чыкпай калганда, анда пайгамбар айтты, анда отун жыйнагыла деди. Неге десе, энеси наразы болгон адамды наркын үйдө тозокто эмес, бул жашоодо эле ошол өрттөп салыш керек деди. Ошондо баламды өрттөбөй эле мен ыраазымын деди энеси. Дагы эле ошондо дагы. Ошондо баягы Билал радиаллаху анху сахабалар барып туруп караса, ошол энем ыраазымын деген убагынан баштап, бул ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах деп келме келтирип туруп анан кийин өлдү дейт. Эгерде биз энени наразы кыла турган болсок, атадан дагы эне айрыкча өзгөчө, жаныбыздын чыгышы да кыйын болот экен да. Бул жашоодо. А бизде шариятыбыз айтат, кимде ким ата энесин наразы кылган болсо, сөзсүз түрдө бул дүйнөдө көрмөйүнчө бул акыретке кетпейт дейт. Башка күнөөлөрдө Кудай Таалам акыретке калтырышы мүмкүн. А бирок, ата эне наразы болгон болсо, сөзсүз түрдө бул жазасын бул дүйнөдө да көрөт. Бул дүйнөдө көрөт экен. Бирок эми азыр мен ойлоп атам, мына сиз сахабаны айтып атпайсызбы? Келме келтире албай кыйналды деп. Бул келме келтире албай кыйналганын биз түшүнсөк болот, себеби келме келтириш керек болду. Биздикилер азыр келме келтириш керек экенин деле билбейт да. Мисалы үчүн бул демек бул баары бир кыйынчылык экен да. Эми сөзсүз түрдө бул кыйынчылык да. Бул кыйынчылык, келме келтириш келтирбештен катты назар. Сөзсүз түрдө. Бул жанын чыгышы да, бул жерде кеп келмеден дагы жанын чыгышы кыйын болот. Жаны чыкпай кыйналды баягы жерде. Эми бул жерде Аллах Таала Кур'ан Керимде бир нече аяттарда айтып кеткен. Мисалы Аллах Таала анишкурли вали валидайк. Мага шүгүр келтир, анан ата энеңе шүгүр келтир дейт. Демек, Аллах Тааланын ыраазылыгынан кийин эле бул жерде ата эненин ыраазылыгы турат. Эми бул жерде дагы бир маселе бар да. Абу Хурайра дейт, пайгамбарыбыздын дайыма кызматын кылып үйүндө чогуу жүргөндө, күндөрдүн биринде дейт, көчөдө бир аксакал менен бир жаш баланы көрүп калды дейт. Анан бул ким десе, бул менин атам деди. Атам десе, ал айтты, сен дейт атаңды атынан айтып чакырба деди. Абу Хурайра айтып атат да. Атаңды атынан айтпагын дейт. Сен атаңдан мурда озонуп отурбагын дейт. Атаңдын астынан баспагын деди. Үч нерсени айтты да. А бизде болсо азыр эмне? Ата энем туура мурдатан урматтап келгенбиз. Кой, апабыз да айткан эмес да. Атаңды кара. Деп туруп мисалы жолсо атабызды чакыргыла деп туруп айткан эмес. Биз болсо азыр жөн айта турган болуп калды азыркы балдар. Ал эми энени эртегүндө. Мисалы мына ушундай бир эреже бар, эми биз диний чөйрөдө жүргөндө Туркияга барып калдык, Аравияга барып калдык. Ошол жерде карасаң, энеси жөнүндө маалымат сурасаң, негедир жаш балдар баягы айтпайт да, эмне кыласың энемди дейт. Кызганат. Кызганат да баягы жерде, коргойт да. Атам сура дейт, атам аты баландай, апам атын эмне кыласың дейт. Энем жөнүндө айтпайм сага дейт. Ушунча деңгээлде тарбиялаган да. Эркекчилик. Кичинесинен баштап эмне? Ошону сыйлап, ошону көнгөн, үйрөнгөн ошол нерсеге. Эми Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат, силер Аллах Таалага ибадат кылгыла, жана Аллах Таала эч бир нерсени ширк келтирбегиле, жана ата энеңерге силер жакшылык кылгыла деди. Эми бул жакшылык кылуу дегенде сөзсүз түрдө бир жакшы иштерди кылуу эмес, айтканын аткарбай коюу деле бул ошол жакшылыкты аткарбай коюу деген мааниде да. Биз кыймыл аракетинен ата эненин айтканы жакшылык. Жакшылык. Ошону аткарбай койсоң, ошол дагы биздин шариятыбызда ата энеге ак болгон болуп эсептелет. Мисалы Хазирет Умардын бир сөзү бар. Ата эне дейт. Эгерде айрыкча эне, эгерде сага кыйкырып ыйлай турган болсо, ак болгонуң ошол дейт. Кыйкыртып эле койсоң дейт да. Кыйкыртып эле койсоң дейт. Мисалы Хазирет Умарды билесиздер, өзү ушунчалык бою узун киши болгон, төөгө секирип минген. Атка минсе буту тийип калган экен. Ушунчалык баягы ислам динин келгенге чейин ушунчалык баягы өткүр киши болгон. Азыркы тил менен айтканда бир карак сыяктуу болгон да. Анча-мынча адамды катуу эле уруп койгон. Анча-мынча эркектер анын жанына келгенде эмне болду десе, коркконунан заара кылып койгон эркектер да болгон. Ошол себептен эмне? Ал ислам динине киргенден кийин пайгамбар деди, Умар кайсыл жолдон жүрсө, анын артынан шайтан жүрө албайт деди.
Ал жолго, ал көчөгө чыкпайт. Ал көчөгө шайтан жүрө албайт. Эми ошол Хазирети Умар бизге аял затын кантип сыйлаш керек экендигин үйрөткөн да. Сахабалардын бирөөсү аялы көрө кыйкырат экен жанжалдашып. Хазирети Умарга мен дейт, ошону бир арызданайынчы деп барсам дейт, Хазирети Умарга да аялы кыйкырып атыптыр дейт да. Короонун ичинде. Ал халиф. Падыша да, халифа. Эми менин башымда бар нерсе, мунун деле башында бар турбайбы деп, кой кете берейинчи деп кайра бассам дейт, бир убакта Умар чыгып калды дейт. Хазирети Умар чыгып, не болду? Не келдиң бул жака? Десе, мен жөн эле келгем десе, жок, сен жөн келген жоксуң. Бир жумуш менен келсең керек дептир. Не болду? Чынын айт дедилер. Мен аялым мага кыйкыра берет. Ошон мен не кылайын деп арызданайын деп сага келсем, сага деле кыйкырап турбайбы аялың десе, Хазирети Умар айтат. Карасаңыздар, өтө мындай жоопкерчиликтүү маселе да. Аялым дейт, мени арамдан сактаса дейт, зынадан. Экинчиден, менин тамак ашымды жасап берсе. Үчүнчүдөн, кири когумду жууп берсе. Балдарымды караса, анан эң негизгиси милдет кылбайт дейт, кылган ишине. Балдарымды карап милдет кылып атат, кылган жок. Ошол себептен ушунча түйшүктөргө сабыр кылса, бир жолу кыйкырып койсом, неге мен сабыр кылбашым керек деген да. Эми карап көрүңүздөр. Исламга чейин болсо эмне кылмак Хазирети Умар? Бир өтүнүч. Бизде эреже ушундай коңгуроо түшсө сөздү бөлүшкө туура келет. Бизде бир телекөрүүчү бар экен. Алло. Алло. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Арыстан Агажы. Оу. Мен сиздерге бир суроом бар эле. Кулак сизде. Мен бир тууган иним 5 убак намаз окуйт. Хош. 7 баласы бар. Анын аялы же инимден уруксат албай, же өзүнүн ата энесинен уруксат албай Москвага кетип калды. Буга кандай чара колдонсок болот? Аллах разы болсун. Азыр мен сурап көрөйүн устаздан. Устаз, бул өзү мунугу менин долбоорум, бул фатва бере турган долбоор эмес. Бизде Чубак ажы бар каналда, фикх маселелеринде фатва берет. Эгерде сизде буга бир жооп болсо берсеңиз болот. Эгерде бирок мен айтайын дегеним, эгерде бул жооп канааттандырарлык деңгээлде болбосо, биз телекөрүүчүнү ар 3-чү күнү түз эфирде Чубак ажы чыгат. Кааласаңыз биз ал кишиге беребиз, ушул суроону балким жообун берет. Бирок азыр устаздын да ою болсо айтсаңыз болот. Мен өтүнөрүм, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз тема тегерегинде жооп берели, суроо берели. Анткени пультта отурган жардамчыларга да ушундай тапшырма берилген, тема боюнча гана суроо кабыл алынат. Темадан тышкары суроолорду балким башка көрсөтүүлөрдө. Эми бери келин менен кайнене же болсо аял менен эрдин ортосунда маселе экен да, устаз. Эне менен бала, ата эне, эне менен ата эненин ортосунда маселеге тиешелүү суроолор берсеңиздер. Эгер жооп болсо берсеңиз. Эми баягы бизде айтат го, чымчык сойсо да касапчы сойсун дейт. Сиз айткандай ошо Чубак устазыбыз өзү жооп берген жакшы го мындай маселелерге. Бул өтө мындай назик маселелер да булар. Илимий маселелер. Илимий маселе, үй бүлөлүк маселелер. Рахмат. 3-чү күнү биз сизди чакырабыз эфирге. Көрүңүз, Чубак ажыга ушул суроону берип көрүңүз. Биз да берели. Унутуп калбаса жообун берет устаз. Мен сурайын дегенимде, устаз, мына маселе атаны жана сиз бир хадисте айтып өттүңүз. 3 жолу энени айтты пайгамбарыбыз дедиңиз. 3 жолу энени жакшы урмат, 3 жолу кайталады. Урмат сыйга ата эненин кимиси татыктуу десе, энең татыктуураак, энең татыктуу, энең татыктуу. Бул деген ата 3 жолу ылдый болуш керекпи? Жок, бул жерде 3 жолу ылдый даражасы төмөн деген мааниде айтылган эмес бул жерде. Бул жерде бир гана ошол эмне эменин, эненин кызматын баалагандык. Мисалы 9 ай курсагында көтөргөндүгү, 2 жылга чейин эмизгендиги, тамак жасап, кыскасы бул жерде өтө мындай терең сырлар бар. Ата менен сырлар. Мен өзүм таныш билиштеримден улам уккан сөздөрүм да. Кээ бир ушу балдар эми бойго жетип калды, мен теңдүү достордун менден сурагандары бар да. Балдары атасына караганда энесин абзел көрүп кетет экен. Депчи, атасына караганда энесине тартып, атасын алакчылап койгондар да бар экен да. Мынау хадисте ушуга түртүп аткандай болот. Же биз туура эмес түшүнүп атабызбы? Жок, эми бул жерде эне кичинесинен кучагында кучактап чоңойткондуктан ата бул önce сүрдүү да. Бул жерде ошол эненин дагы тарбиясы да. Кой, атаң урушат.
Атаң билбесин деп, анан атам биле электе биринчи сизге айтайын, атам айтсам болобу деген максатта сураган дагы бир жолу болушу мүмкүн да бул жерде. Себеби бул атанын өзүнүн орду бар да, канткени менен. Дагы бир коңгурообуз бар экен. Алло. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Alo. Arslан ağa sizge men bir soru öğrenmeye geldim. Kulak sizde. Men suramdan da bir bala uyuna girip barsam asasında mınday kolun kötürüp oturgan eken da. Anan oşonu men eşik alıp çıktığımdan yaşını aytsam düşünböйт, anan ököz durup ketip men urup koydum da. Atasına Bolbayбы? Атасын урган балабы же атасын кандайдыр бир кезеп, кол кезеп же туура урду да атасын, ошондойбу? Атасын уруп аткан баланы. Мен түшүндүм. Аллах разы болсун. Устаз. Бирөө атасын уруп атса, атасын уруп аткан баланы уруп коюптур мындай айтканда. Шу туура эмеспи дейт. Өзү негизи бул мункар ишти кайра мункар менен кайтаргандай болбошубуз керек да. Мисалы өзү Айтсам түшүнбөдү дейт. Мусулманга sen ziyan keltirme deydi şeriatımız boyunca. Hem anı mümkün bolsunça birinci jolu bir eki eskertip beriş gerek ko deyim menimçe. Bul jerde oşol ata baykuş kantkemen ata da. Semin jan ataсын urgandарды эле көрдүм дедим го. Бирөөсү да ошо атасын урган экен, кошуна баласы шону бир тартыпка чакырып койчу десе, тиги кошунасы муну уруп койгон экен, атасы баласына болушуп, боор ачып сот коюп коюптур. Бул өзү айткан. Арқандай кездешет да, канткеменин өзүнүн баласы да, бул таяк жесе дагы. Бирок мен устаз ушуп менин оюм. Мен эми диний алым эмесмин. Кудайга шүгүр. Менин оюм. Атаны урган баланы уруш керек дейм да мен. Эми мына бизде шарият менен өзүбүздүн бардык мыйзамдарыбыз бул чогуу да бизде, чогуу. Бул жерде мындай эле чубак ажыдан сурап көрүш керек муфтиден. Себеби баягы жерде өзүң деле билесиз да, закон боюнча дагы балаңды бирөө урса сен аны ура албайсың да. Ооба. Ошол эле маселе да. Бу жерде мындай менин оюм да, албетте мен эч кандай мындай диний далили жок. Бул дайды ой деп коебузбу? Мындай ул баланын ою да. Мамлекетке ушундай демилге көтөрсө, энесин бакпагандарды, атасын бакпагандарды бир мамлекет жаза колдонсун. Бакпагандарды эми ата энесине кол көтөргөндөрдү өлүм жазасына депчи. Мамлекетке ушундай демилге сунуш кылса, бул кандай? Мен ушуга барат элем да, бул ата энесин бакпагандарды кууп чыгыш керек Кыргызстандан. Же болбосо каторгага салып, иштетип пулун ата энесине алып бериш керек. Башкача жолу жок. Ого инсап, ону бир жана аял деген нерсе басып алган собственный кылып, жылдыра койбойт. Ата эне деген бечара жашы өтүп атат да, жаштыгын бардыгын балага берип койгон. Эми ал Кудай ага инсап бергенче анын көзү жетеби жетпейби Кудай билет. Өлгөндөн кийин арманы эки тыйын анын. Тирүүсүндө бир калач алып бербейт. Өлгөндөн кийин 40 жылкы соет. Ону аларга кандай жылуулугу бар да. Ошон үчүн мен айтам, муну мамлекетке шуну сунуш кылыш керек окшойт дедим. Муну кечеги нерсени мен бир жума ойлондум. Бу энесин урганды кантип биздин эл батырат. Муну бир бала кылыш керек да. Же закондорду оңдош керек. Же билбейм эмне кылыш керек. Бу биздин арабызда энесин урган кандай? Мага жанагы эрге тийген эркектер, голубойлор барбы? Алардан да бетер ушу сезилип атат. Мага ушуну мен 6-7 айдан бери ойлоп жүрдүм эле. Кыргыздын балдары, эркектери эрге тийип атат деп. Кече энесин урду десе, ошо бир жума менин мээмде туруп алды бул жерде. Мен апам жалаат да. Телефондон сүйлөшкөндө кичине эле тонунда бир нерсе болсо жете коем. Кой. Тарынып калдым, эмне болду деп. Жетип барам. Кандай энени урат? Телефон, бир коңгуроо. Алло. Байкене жана мен суроом жакшы толук болбой калды да сиздергечи. Ошол жана мен баланы урган себеби жана атасы ушундай деді да, өзүчө ата энеси апасы да бар болчу, атасы да бар болчу. Анан балам буну өзү мен постоянно урат, мени сөгөт дейт апасычы. Мына күйөөмдү урат дейт. Анан урсам атасы менен апасы экөөсүнөн ыраазы болуп мындай наразы болгон жок да. Анан милицияга барып коюп, милицияга барганда милицияга ал бала арыз жазып коюп, анан мен үстүмөн барып, ата энеси барып кайра мени чыгарып беришкен, билесиз? Баласынын үстүнөн арыз жазышыпчы. Ya men düşündüm. Siz demiş şariatta bu күнөө болду, күнөө эмеспи деп атасыздар, туурабы? Ооба,
ошону жакшы толтуп айткан деген ошо мени эскертип айтканында бирок жакшы түшүнбөй койду. Ошо кандай болот дейм. Рахмат, мен түшүндүм сизди. Устаз деле буга чындап айтканда эми алиги Аллах жапкан нерсени көөлөп ачкысы келбей атат да. Бирөөнү урдеш өзү туура эмес болот атат. Туура. Мен айтам, сиз эркекчилик кылгансыз, тарбиялаш керек. Бул менин журналисттик я диний билими жок адамдын сөзү. Шариатты устаз айтты. Жамандыкты жамандык менен токтотпойт деди. Эми Кудай сизди Бирок жамандыкты көрсө баягы тилиң менен айт, болбосо колуң менен токтот деди. Ошону токтотуп туруп бул жака тыйып койгон жакшы негизи. Эми урбай турган кылып коюш керек да. Колун гипстеппи же бир. Анан бизде бир хадис бар да, ата-эненин разылыгы Аллахтын разылыгы. Ата-эненин каары Аллахтын каары деген хадис бар да. Бул жерде мен сөзсүз түрдө эле сендей балам жок, ак сүтүмдөн кечтим деп айтыш шарт эмес да. Разы кылыш милдет болот. Разы кылыш уже милдет да биздин. А бизде карасаң кейбирлер бар, мен ошол эме алышым керек эле, bir garnitur alışım керек эле, тигиндей кылышым керек эле дейт, а бирок апасы байкуш муну зарыгып күтүп отурат. Биздин алган гарнитурдун, дивандын не кереги бар биздин апабызга, энебизге картайганда? Ага бир жылуу сөз керек. Жылуу мамиле керек. Эртең менен мисалы ошол эмне картайганда апабыздын тиши жокпу? Эртең менен туруп эмне көп азыр? Набайкана көп. Ысык нанды алып, бетине 1-2 шашлыкты коюп туруп алып келип берер эртең менен. Мына ата-энебизге 10 гарнитурдан ашык. Ушундай бала барбы азыр бизде? Андай балдар бар, мен көрдүм. Ошол себептен практикадан айтып атам да. Эртең менен дейт, бартыр ысык нан менен каймакты алып келип берем дейт. Эртең менен. Уйкунан турганда намаздан кийин мен уже заказ берип коем дейт. Бартыр ысык нан ошо каймакты алып келип берем дейт. Эртең менен. Кандай бактылуу уулдар да бу ата-энесине эртең менен нан, каймак. Мен ушуларга аябай суктанам да. Мен ата-энем менин колума келбейт да. Инимди тандаган. Ошонун колунда отурат. Иним колунда. Бул ата-эне багыш бардыгын эле бериле бербейт окшойт да. Мен иниме айтам, мен сен бактылуу баламсың дейм да. Балдарың чоңойта, мен кемпир чалдым колунда чоңойбу да дейт. Менин балдарым 1 жылда көрсө көрөт, көрбөсө жок. Бул ата-эне багыш деле бардыгына бериле бербеген бакыт окшойт. Кантип ата-энени уруш мүмкүн? Мен файлыма сыйбай айткан нерсе. Бул кандай ата-эне? Мен бир хадис эсимде. Ата-энең бейишиңдин дарбазасы. Кааласаң ачып кой, кааласаң жаап кой. Бул кантип бейишинин дарбазасын тепкилесе болот? Bunun için bu kanday tarbiyani gördü deyim de bu bala. Kanday tarbiyani gördü ata-eneni uruş için. Ошондо биздин алдындар айтат да, сенин үйүңдүн төрүңдө дейт. Бейиштин эшиги дагы, тозоктун эшиги дагы сенин үйүң ичинде дейт. Кааласаң бейиштин эшигин ач, кааласаң тозоктун эшигин ач дейт. Бул ар кимдин өзүнүн тандоосунда да. Анткени эгерде биз өзүбүз ошол ата-энени урматтап, сыйлап көрсөтө турган болсок, себеби практикалык түрдө көрсөтөбүз да, бала эртең күнү бизди ошол урматтай турган болот, сыйлай турган болот да. Ошо ата-энени урган бала тарбияны өзү уруп аткан ата-энеден алган да, туурабы? Эми бул жерде кейбирлер бар. Мисалы мына мен бир шаарга барып калсам, ошол жерде жардам бере турган демөөрчүлөр келиптир. Жетимдер үйүнө жардам берем деген экен. Мына карлар үйү бар. Ошол жерге дагы жардам бербейсиңби десе, мен карлар үйүнө жардам бербейм дептир. Неге десе, балдарын өзү тарбиялабайбы? Балдарын тарбиялаган эмес, өзүнөн көрсүн. Мен ушу жетимдерге жардам берем. Аларга жардам бербейм деп койду дейт жанакы демөөрчү. Менимче туурабы ушу? Эми бул жерде туура, бир жагынан туура десиң, экинчи жагынан туура эмес жагдагы бар да. Ата-эне аракет кылат, бирок кээде чөйрө тарбиялап коюп атат бизде. Мисалы ар бир үйгө барсаң, баласы өзүнчө компьютерде отурат, кызы өзүнчө бир планшетти кармап отурат, кичинекей баласы телтеңде басканы сотка кармап ойун ойноп отурат. Тарбияны ошол жактан алып атат да. Ата-энеси айтса ошону эмне укпай атат бир жагынан. Бул аракет кылып атат. Бирок баягы фундаментинен баштап өзү ошондой кылып койгон, кийин күчү жетпей калып атат. Кийин күчү жетпей калат. Мисалы кичинекейинде кой тигиндей деп туруп тарбиялап алган болсо, болду. Бир алымдан да сурап берген экен да. Азыр кечирип коюңуз. Бир коңгуроо. Алло. Алло. Барбы? Үзүлүп калды. Бир алымдан сураптыр да, мен баламды ошол бала бакчага берейин деп атам. Кандай дейсиз деп туруп, ошол аял сураптыр. Сураса, эми ал өзүңдүн эркиң, бирок сен балаң сенин азыр мээримиңе муктаж убакытта.
Ушундай сенин бир жылуу сөздөрүңө, мамилеңе муктаж убакта сен ошону бала бакчага берип коесуң. Картайганда сени дагы карылар үйүнө берип койсо сен капа болбогон деп жооп бериптир да. Туура. Өтө туура жооп. Бала энеге өтө муктаж кезде, алиги бизде бир сөз бар. Кундегинде кууратып дейт. Өтө энеге, атага муктаж болгон кезде биз ушуну нянкага берип коебуз да. Балдар бакчасына беребиз. Анан ал атанын, эненин мээримин көрө турган учурда такыр башка бирөөнүн алиги кыйкырыгы, айкырыгы менен чоңойт ал бала. Анан биз карыганда анан кантип биз муктаж болгон учурда бизге берсин ал мээримди. Мен мунун логикалык жактан туура деп эсептейм да. Анан бул жерде дагы бир маселе бар. Мисалы ата-эненин ошол ата-эненин кете турган айыптар да, тамак аштын таасири. Эгерде тамак аш маңдай тер таза боло турган болсо, ошо баланын дагы адеп ахлагы, тарбиясы дагы бир жакшы, өтө көп таасир этет да. Эгерде тамак ашы таза эмес болсо, мындайча айтканда баягы күмөн нерселер аралашып кеткен болсо, баланын тарбиясына дагы кедергисин тийгизет экен да. Ушул аябай актуалдуу. Бүгүн эми биз бала багабыз деп эле ар жактан алып келип атабыз да. Бала багыш керек. Арам жол менен алып атасыңбы, адал жол менен алып атасың. Мен кече бир окуя уктум. Biz bazardan kartoşka aldık da, ben inimdi jönөттүм kartoşka alганга. 42 kilogram деп таразага коюп берген экен, үйгө алып келип тартып көрсө 34 килограмм чыгыптыр. Жок, 49 килограмм дегенди алып келсе 34 килограмм чыгыптыр. 15 килограмм жетпейт. 15 килограммдан ашык. Кайра базарга бардык дейт. Барып айтсак акчабызды кайрып берди дейт. Анан иним айтат, мен дейт, сурадым дейт. Таразадан алдабаган ким бар мына жерде? Акчасын бийик койсоңор да мейли. Кимиңер таразаңар туура десем, эч ким чыккан жок. О жерден бирөө туруп айтат дейт, бардыгыныкы таразасы алдайт дейт. Бирөө жок деген жок дейт. Эмне деп атасың? Меники андай эмес деген жок дейт. Муну базарда бардыгынын таразасы алдайт деди дейт. Ушулар балдарын алып келип жедирип атат да ошону. Жедирип атат да бала. Ошол мен бир окуяны уктум эле. Bir kişi bazarın janында жашайт экен. Анан bir күн баласын базарчы кууп келиптир. Бизде суу Кудайга шүгүр, суу сатылат да чөлдө жашаган мамлекеттерде. Балаңды карабайсыңбы? 3 күн болду, менин суу саткан чаначымды тешип атат. Макул деп соодагерди жөнөтүп ойлонуптур. Экөөбүздүн бирөөбүз айып болсо керек деп атасы менен энеси отуруп ойлонду дейт. Бирокта энеси айып менде экен дептир. Кандай сен деп, эмне болду десе, көрсө ошо баласы боюнда, курсагында бар кезинде кошунасыныкына бир буюм сурап кирип калыптыр. Үйүнө конокко өрөт келгенде. Эми адам болгон экен сурайт да. Кошунасы жана буюмдарды үйдөн алып чыкканга чейин үйүнүн жанында сонун лимондор өсүп турган экен, ошону тешип алып туруп ошонун суун соргон экен да. Эненин курсагында баягы уурлук менен азыктанып атат, чоңойгондо именно ошол эне менен тешип атат. Таразадан алдаган, ата-эне таразадан алдап алып келип баккан балдар эмне болот? Бул лимондун согуна бала ууру чыгып атса. Булар мекенди сатабы? Жерди сатабы? Ата-энени урабы? Таң калбаш керек. Эми бул жерде бул тараза боюнча Куранда ачык келген да. Вай лүллүл мутаффифин. Таразадан алгандарга Аллахтын каргышы болсун деп Куранда ачык келген. Чоң күнөөлөрдүн катарына кирет да. Ошол себептен мындан кетебетин күтө бериш керек. Күтө бериш керек андай нерседен. Себеби ошондой таразадан алдагандык үчүн канча коомдор жок болуп кеткен да мурда. Ошондо жанакы атасы айтты аялына. Sen эгерде баланын келечегин ойлосоң, бар азыр кошунанан бир кечирим сурап кой, ыраазылыгын сурап кой десе, 6 жыл өтүп кетти. Мен кантип кечирим сурайм десе, күйөөсү айтып коет дейт. Азыр сен барып кошунанын ыраазылыгын албасаң, балаңдын ийнеси барган сайын чоңоет деген экен да. Ошондо башталат да. Бул жерде ошол эмне? Эгер келечегибизди ойлой турган болсок, балдарга көбүрөөк тарбия бериш керек, башынан баштап. Кантип мисалы бир балада уурулук кылып, колун кесиш керек болуп калыптыр. Анан баягы казылар кичине адилеттүү болбойсуңарбы? Менин колумду кесерден мурда энемин тилин кескиле дейт экен да. Кантип уурулукту сен кылсаң, энең кандай тиешеси бар десе, ошол дейт. Кошунасынын тоогунун жумурткасын урдап келгенде, ой азамат, чоң жигит болдум деп энеси мактаган экен да. Мына. Ошентип уур болуп, кайра башына таш болот. Бүгүн балдардын алып келгенин эне токтотпой атат бүгүн деле. Балдарды деле Кудай билет, каяктан алып келип атат. Bizde dağın bir kongro var eken. Alo. Alo, Muhtar Paket. Oo. Biz ötkönde sizge usul boyunca айтпадык элек анан ошону Кыргызстандан берсеңиз болобу? Башка биз жакта, нарын жакта тартпайт да ошо каналчы анан
мен биз туугандарымыз жана ийин агам энемди сабаган агам болсо көрүп алабыз да. Өткөндө телефон çalган карындашыбыз сиз да, ошол. Эми билбедим кандай кылабыз. Энем азыр 75-80-ге чыгып калды. Өткөндө айтканда ушинтип телевизордо жакшы передача болот экен деп койгондо мен көргүлөсөм, аякта канал тартпайт экен да. Анда мындай кылабыз. Атайын сиз үчүн ушул көрсөтүүнүн дискин тартып берели. Бизден келип алып кетиңиз дагы, барып коюп бериңиз үйдө. Азырынча ушинтип туралы, кийин бирок мына Аян телекомпаниясынын нарында көрсөтөт. Көрсөтөт нарында. Нарында болсо көрсө болот. Рахмат сизге, байланышка чыгып туруңуз. Кудай таала мансап берсин. Эми анан бул жерде ажеке, эгер кимде-ким ата-энесин наразы кылган болсо, бул дүйнөдөгү зыяндары бар да. Ошо бул дүйнөдөгү анан акыреттеги зыяндары бар. Ошолор да мен айтып кетейин бул дүйнөдө. Эң эле биринчи дейт, анын кылган жакшылык иштери кабыл болбойт дейт. Ата-энени наразы кылган. Ата-энени наразы кылган болсо, эгер жакшылык иш кылса дагы ал кабыл болбойт дейт. Анткени ата-эненин ыраазылыгы Аллахтын ыраазылыгы деген жана хадисте айтып кеттик да биз. Бул биринчи маселе. Экинчи дейт, анын ырыскысы азаят, жашоосу кыйындайт дейт. Эгер ата-эне наразы болсо, биздин ишибиз жүрбөйт да. Кээ бар да, ишим жүрбөйт, ал ишти кылсам деле жолум болбойт, муну кылсам деле жолум болбойт дейт. Бирок ата-энеси аны күтүп зарыга отурат да. Бир жолу телефон чалып койбойт, бир ай болсо дагы. Ата-энеге байкуш, эч нерсенин кереги жок. Бир эле сөз, эне кандайсыз деп койсун. Бир эле коңгуроо телефондон. Ошол жетиштүү. Жок дегенде жумасына бир күн, жума күнү, бүгүн жума майрам экен, эне жумаңыз кут болсун, ден соолугуңуз жакшыбы деп ошону адат кылып ала турган болсо, жума күн майрам болот да биздин ата-энелергечи. Жума сайын бүгүн балам чалат деп күтө турган болот. Эгерде ошондой бир адат кылып ала турган болсок, кандай сон бизге береке берет Кудай таалам. Бул жерде эмне? Анын дейт рызкысы азаят дейт. Кудай береке бербейт. Тапса дагы береке бербейт да. Cuma sayın her 5. gün Cuma günü pazar bulat deyip Allah'ın cemalını körüp pazar edip koyat eken. Cuma sayın adamlar Allah Teala'nın cemalını körüp rahatga batat eken da.
ата энесин наразы кылган адам ошол жакта дагы Аллахтын жамалын көрүп рахатка бата албайт экен. Аллах аны карабайт дейт. Өзүнүн жамалын көрсөтпөйт дейт. Бейишке чыгасың, Аллахтын жамалын көрбөсөң, бу кандай? Бул ата энесин наразы кылгандыгы үчүн. Эми бул жерде дагы бир мисал катары айтып кетейин. Бир кишини айтат, 80ден ашып калган экен, кичине алжып калыптыр. Карыя. Мен эки окуя даярдап келдим, бирөөсү ата жөнүндө, бирөөсү эне жөнүндө. Анан баягы акылы кээде кирип кээде чыгып турат экен да. Бир жума акылынан кетип калат экен, кайра акылга келип калат экен. Эки баласы бар экен. Келиндерин эми арга жок, кээ бир үй бүлөлөр бар, эми ошол аялына турмушка чыгып алгандар деле бар да баягы. Эми туура түшүнүш керек аларды, эми тагдыр деп коебуз да. Анан ошол аялынын тилине кирип, эми кенен жүрө албайбыз, тигиндей мындай деп жок кыл муну деген экен. Эки бир тууган аялдардын тилине кирип сүйлөшүптүр дагы. Муну анан ошол карлар үйүнө алып барып таштаптыр. Карлар үйүнө алып барганда дагы ошол не баягы дарбазада отурган кишиге биз муну көчөдөн табып алдык. Бекер кор болбосун деп, соопчулук үчүн ушул жака алып келдик дейт. Өзүнүн атасын айтып атат да. Мына документтер ушул, эгер кокус өлүппү, бирдемке болсо, мына номерге чалып кой деп телефон таштаптыр. Тигилер кеткенде тиги байкуш, мага дара суу кылып берчи, дара суу кылчы деп кыйкырган бойдон калды дейт. Элестетиңиз, дара суу сурап атат. Ошентип бир жумадан кийин өзүнө келип туруп, мен буякта эмне кылып жүрөм дептир. Десе ушу балдарына сени алып келип таштады десе, ойлонду дейт. Мен балдарыма керек эмес бекенмин. Ушунчалык деңгээлде мен ашыкчы болуп калдымбы? Мени карлар үйүнө алып келген болсо, мен балама керек эмес болсом, анда соцфонддун кызматкерлерин чакыргыла, бүт мүлкүмдү карлар үйүнө котором дептир. Бүт барын которуп туруп, паспорту менен өзүнүн не мүлкү болсо бүт барын карлар үйүнө которуп салыптыр. Бая карыя. Андан кийин дейт, бир убакыт өтпөй эле ошо жүрөгү чыдабай өлүп калды дейт. Кантип мен сөйтүп картайганда балдарыма батпай бияка келип отурам деп, жүрөгү жарылып өлүп калды дейт. Өлгөндөн кийин жанакы киши телефон чалды да, чалса баягы сүйүнүп келген экен, сүйүнүп келсе, милициялар жүрөт дейт баягы жерде. Баланчанчы домдо сен турасыңбы? 3 күн сурак үйдү бошотуп кой. Атасы өлдү, көчөдө калды. Эки баласыдан көчөдө калды, өкмөт алып койду дейт баягына. Ата энесин наразы кылгандыгы үчүн. Себеби мен керек эмесминби? Карлар үйүнө керекминби? Демек ошол деп. Эми эне жөнүндө бир мисал. Азыр бир коңдо. Алло. Барбы? Алло, үзүлдү. Эне жөнүндө бир врач айтат, мен дайыма элдерди кабыл алам, бир күн дейт, бир 30га чыгып калган бир бала келди дейт. 60га чыгып калган энесин ээрчитип келди дейт. Ошол не кабыл алуу бөлмөсүнө. Ошентип отуруп мындай карасам, энеси кем акылдай сезилди дейт да. Чындап эле карасам, мындай кыймыл аракети бир башкача дейт. Анан бул ким десем, энем. Сенден башка бир туугандарың барбы десем, жок, мен жалгызмын дейт. Жалгызмын. Муну ким карайт десе, өзүм карайм дейт. Үй бүлөң барбы? Сенин 2 балам бар, аялым бар. Аялың карабайбы десе, жок, мен аялыма кызмат чалып бергенмин. Жардам бер, ушу апамды өзүм карайм, сен балдарды кара дегенмин. Мен өзүм карашым керек. Себеби бирөөнү жалдасам, ага да ишенбейм апама. Себеби бир жагынан сахары бар да деп айтат дейт. Баягы врач айтат, чыдай албай кеттим дейт да. Баягы эмне? Мен давлениям төбөмө тээп кетти дейт. Баягы өзү кем акыл, экинчи дагы сахар бар экен дейт. Мындай карасам дейт, турмактары сонун кылып алыптыр дейт. Аябай мындай татынакка жакшы карайт экен дейт да баягы жерде. Тамак ишин кандай кыласың десе, аялым даярдап берет, өзүм жедирем дейт экен. Баягы диетический тамак жейт да. Өзүм жедирип, өзүм карайм. Кийимдерин кандай кыласың десе, кийимдерин дагы аялым жууп берет, өзүм муну ки деп айтамын, кийимдерди улам алмаштырып, өзүм карайм. Эч кимге ишенбеймин дейт экен. Ошентип отуранан, сен билем апаң мындай экен, сени ким бакты? Десем дейт, тайенем бакты деп айтат дейт. Атаң каякта десем, мен төрөлгөндөн кийин 2 айдан кийин атам ажырашып, талагын берип кетип калган экен, мени да, энемди да тайенем чоңойтты деп айтат. Өзү 30га чыгып калыптыр, ошентип эмне? Бул тайенемдин өлгөн 16 жашымда тайенем өлдү дейт. 16 жашынан бери жакка 14 жылдан бери өзү карайт экен энесин. Кем акыл энесин. Эми ошондо элестетип көрүңүз, жанакы врач ушунчалык таң калдым дейт, баягы жерде. Ошентип отурсам эле жанакы апасы эме деп айтат экен. Чипсы жейм деп ыйлайт экен. Кем акылда байкуш.
чипсы жеймін деп үйлайды жаш баладай болып. Болды апа, азыр мен доктордан шығайық, ал мен барам да сізге чипс алып беремін десе, ура деп сүйінеді дейді. Жаш баладай болып қалады дейді, баяғы жерде. Шыншалық шыдай албайым, көзімнен жашым ырғыды дейді баяғы. Шыдай албастан отырдым дейді. Ошентип отуранан жақсылап дарыларын жазып бердім дейді. Жазып бергеннен кейін жүрем апа. Мен сізге қазір чипс алып беремін десе, жоқ, жебеймін. Неге? Мен жебеймін, ажыға барам. Қандай бір жерден байқұс, кем ақыл. Ажыға барам дейді. Ажыдан не қыласың десе, самолетқа отырғым келеді дейді. Қарасаңыз, ошо бала, ошо енесіне кем ақыл, жиынды болса да сабыр қылып бағып атады ошоны үшін. Ошентип отуруп мен айттым дейді, сенің апаң нетип аткан болса, ақчаң болса, ажыға өзің эле барып келе бербейсиңби десем дейді. Апамды таштап кеткен ажының мага кереги жоқ. Апам жанагы чипсы жеймін десе мура деп сүйінді, апамның сүйінгөнүнүн жанында эки балам бияқта эле калып кетет. Ошентип айтсам дейді, баласын акырын жетелеп чыгып кетти дейді. Апасын. Элестетип көрүңүздөр, бул мен айтмакчымын. Жинди, акылы, кем акыл, энесин ушинтип карап атат адамдар. Биз эмнеге бир жакшынакай энелерди карабайбыз? Неге жакшынакай энелерди урабыз? Неге бір жақшындаққа енелерді біз қарлар үйін алып барып таштаймыз? Бұл қандай адамдар? Адам емес бұлар, айбан. Мен дайым еле барып жүрген, дайым еле айтам, мұны тажабайым айта беремін да. Біз қарлар үйіне дағы барып қалдық, ислам университетінің мұғалімдері. Ошол жерге барсақ, бір апа байқұш, 10 балам бар дейді. Қарлар үйінде 10 баланың енесі. Енесі, 10 балам бар дейді. Мен бұл жерге бір өзі де қарай көт таштым. Өзі мойныға алып атат байқұш. Балдарым бай болсын, би болсын деп Құдайдан тілей беріп тұрмын, ыйман сұрап тұрмын дейді. Балдарым бай дейді, би дейді, бирок мені қарабай бұлжақап келіп таштады дейді. Байқұш айтады, мен дейді, ушул жерде шундай бір қор болып жүргөндөн көрө, неврелеримдин дейді, боғу сидигин жууп, құл болсом дагы неврелерим жытын жытап үйдө жүргөнүм жакшы болчу. Кемпірдің арманы. Ошентип сүйлөшүп отурсак, жанак жерде бір өлүктү каталкага салып алып чыгып кетсе, мына балам көрдүңбү дейт, мына. Жумасына 1-2 жолу өлүк чыгып турат ошентип дейт. Эми булар мусулманча көмүлөбү, капырча көмүлөбү, аны мен билбейм дейт. Жок дегенде мен мусулманча көмүлсөм кана дейт. Мен şu балдарыма жеткирип койгулачы дейт. Мени алып кетсин, мен ошол 1 жылда өлөм дейт мен. Жерде көміліп қалбайын. Мұсылманша көмілейін дейді. Мынандай ата-аналар бар. 10 бала. Енесін апарып қойған 10 бала. Бұл тақырмаға мындай компьютерім албай айтады. Ішінде біреусі жоқ па екен мен бағам? Жоқ екен да. Ошо өзі мойнына алып атат. Балдарыма дайыма Құдайдан сұрап тұрмын дейді. Бай болсын, би болсын деп сұрай беріп тұрмын, ыйманды болсын деп сұрап тұрмын деп өзі байқыш мойнына алып атат. Ошондуктан мына бизде айтат го, ата-эненин балага кылган дуасы сөзсүз кабыл болот. Баланын ата-энесине кылган дуасы сөзсүз кабыл болот дейт. Ошондуктан биз балдарга ыйман тилешибиз керек да. Эгерде балабызды биз ыйманды тарбиялай турган болсок, ал өзүн өзү үйлөнтүрөт, өзүн өзү багат, бизди да багат. Бир коңгуроо бар экен. Алло. Алло. Алло, саламатсыз. Кудайга шүгүр. Алло, саламатсыз Муктай ага. Кудайга шүгүрмүн. Суроо берейин дедим эле. Аракет кылалы. Мен өткөндө айылдан кайнатам келген да. Анан кайним нааразы кылып тур да, тиги мен аялымдын төркүнү мага баарын салат. Сен айылдан мага эчтеке салбайсың деп. Түшүнбөдүм. Кайнатам постоянно бирденке салам, анан антем минтем деп кайнатамды алдай берет. Ошентип кайнатам аябай нааразы болуп кетти. Кайненеңиз шарият кандай жооп берет? Мага түшүндүрсөңүз, кайненеңиз кайнатам келген айылдан. Анан кайним күйөөмдүн иниси ошентип кайнатамды нааразы кылып. Кайнеңизби? Кайним мени кайнатамды нааразы кылды. Ошо өзүнүн атасынчы. Кайнеңиз атасын нааразы кылды. Ошондой. Ооба, мен аялым айылдан баарын салат мага, бүт баарын. Сен мага эчтеке салбайсың деп. Жечүү бир нерсе продукту керектүү нерселердичи. Түшүндүм. О, Кудай. Жанакы эле мен айткан маселе окшойт да, бул жанакы. Жок, аялыны спонсорлук кылат экен ата-энеси. А сен мага спонсорлук кылбай атасың. Ол үйлөнүп, үй бүлө багып, ата-эне бага турган
шор келді, ата-енем мага бербейт деп атасын наразы кылып атат да. Сен мага бербейсиң, аялымдын ата-энеси берип атат го. А сен эмне мага бербейсиң деп атат. Ал ата-энесине бере турган даражада. Пайгамбарыбызга дагы бирөө келген да. Мунун баары тескерisi да. О пайгамбар атам келип туруп үйүмдөгү буюмдарымды алып кетип кала берет. Не кылайын? Шариатта. Мен наразымын дегендей түр көрсөттү. Ата-эне мен наразымын. Менің келіп тұр үйдегі бұйымдарымды алып кете береді десе, пайғамбар да айтты, сен да байлығың да атаңдықсың деді да. Мүлкісің. Соның мүлкісің деді. Бала атаның мүлкі. Атаның мүлкі. Уктыңыз ба қарындашым? Қайныңызға айтыңыз. Қайныңыз ата-енесіне бере тұрған құрақ даражада қазір. И өзі де атасының мүлкі өзі. Азыр эми тилекке каршы ушундай бир заман болуп калды. Мисалы мурда биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз 15 жашында аталар согушка кеткен болсо, өзүнүн бир туугандарын, чоң атасынын семьясын баарысын баккан да. Азыр 30га чыгып калса дагы азыркыдай ата небереңиздин көлөчү жыртылды деп туруп. Устаз, ата-энеден үмүт кылуу бул мындай адамдык табият экен да. Биз деле үйгө барсак анын көтөрүп кетебиз азырга чейин. Бирок бул үмүт кылуу менен ата-энени бакпай коюу эки башка нерсе. Ооба да. Бул эки башка нерсе. Эми ата-энеңден үмүт кылсаң бир алмасын алып кетесиң, картошкасын алып кетесиң, дагы бир нерсесин көтөрүп кетесиң, сүйүнгөн бойдон берет. Ошо камдап коет. Ушу шаарда кыйналып атат. Бул башка нерсе, бирок аларды багыш, аларды караш, бул башка нерсе. Азыркы ушул азыркы эжекенин кайнысын укканда мен бир окуя эсиме келип кетти, анын тескериси да. Бир аксакал сүйүнөт. Менин балам дейт, 1000 сом тапса дагы дейт, келип туруп, ата сиздин чөнтөгүңүзгө салып коеюн деп мага салып койду. Кой балам, ал эр өзүңдө тур өрүмдө. Жок, сизде турсун, сиздин чөнтөгүңүзгө кирген акча туйт деп айтат. Пенсиясын кошот, аны саксайт, берекелүү болот деп. 1000 сомду чөнтөгүмө салат дагы дейт, 2 сааттан кийин ата 100 сом бериңиз. Ата 200 сом бериңиз деп туруп, менин акча сурайт дейт. Бул көңүл экен дейт, мындай караганда. Анын бир тыйын кереги жок дейт, тапкан акчасы өзүнө буйрсун дейт. Бирок мен сизде туруп турсун деген өзүнчө бир тоодой бир жөрөк таяк болот. Ошо атасыныкындагы алып кетет да, бер деп атып кошуп. 1000 сомго бир 2000 сом, 3000 сом чыгарып алса керек кошуп. Баягы карап көрсөңүз, туруп турсун дейт, 5 сомго, 10 сомго менин чөнтөгүмдөн алат дейт. Бул өзүнчө бир көңүл экен дейт. Ушунчалык ошо балама мен ыраазымын дейт. Устаз, биз деле иштей баштаганда, мына кийин гана шаарга келген ошо калды, биз деле айлыктап келип үйгө коюп койчубуз. Үйгө коюп, ата-энебизден сурап алчубуз айлыкты. Өзүң иштеп тапкан акчадан, мына алсам болобу, мына болот. Жана ата-эненин мүлкүсүң деген ушу да. Өзүң эшикте иштейсиң, алып келип бересиң, анан сурап аласың. 15 сом жол керек эти. Эми бул жерде ошол эне боюнча дагы жана Увайсыл Карани деген табейинин окуясы бар. Билсеңиздер керек, бир эскертүү катарында айтып коеюн. Пайгамбарыбыз күндөрдүн биринде отуруп, ошол Хазирети Умарга айтты. Пайгамбардан кийин Абу Бакыр Сыдык, анан Умар халифа болду да. Абу Бакырга айтпай, Умарга айтты. Умар, Йеменден Увайс деген бар. Ошол келип калса, көрсөң, ошого сен сураңгын, сага дуа кылсын, Кудай анын дуасын кабыл кылат. Анткени бул дейт, оорукчан энеси бар дейт. Энесин караган дейт. Энесинин дуасын алгандык үчүн Аллах мунун дуасын кабыл кылат дейт. Анын денесин оору басып баягында агалар тез оору басып кеткен, энесинин батасы менен жакшы болуп туруп, теңгедей жери калган дейт. Пайгамбардын керемет да мужизасы. Билген ушул пайгамбардын убагында эле жашаган, энемди караймын деп пайгамбарды көргөнгө мүмкүнчүлүгү болсо дагы көрө алган эмес. Ошол себептен бул не пайгамбарга доордош болгону менен сахаба боло алган жок да. Сахабаларды көрүп туруп табейиндердин катарына кошулуп калды. Анан пайгамбарды өтүп кетти. Хазирети Абу Бакыр халифа болду. Абу Бакыр магданда сурады дейт. Йеменден ким келсе, араңарда Увайс барбы деп сурайт экен. Увайс жок. Дайыма сурап турду. Абу Бакыр дагы өтүп кетти. Андан кийин Умар халифа болду. Өзүнүн халифалык убактында дагы сурай баштады. Араңарда ким бар? Увайс барбы деп. Увайс жок. Бир күн келип калыптыр, келген экен. Увайс мага бир дуа кыл. Сен картайган апаң бар беле десе, бар эле. Сен денеңди бир жара басып кеткен беле? Ооба. Шу теңгедей жер калган беле? Ооба, анда мага дуа бер. Аллахтан сура, менин күнөөмдү кечирсин дейт. Жок, сен халифасың, Кудай таалам сенин дуаң кабыл кылат. Десе, жок. Пайгамбар да айткан, пайгамбар эсе калп айтпайт. Сен энеңдин дуасын алгансың. Аллах сенин дуаң кабыл кылат. Мага дуа кыл, Кудай менин күнөөмдү кечирсин деди. Бул дуа кылды. Дуа кылгандан кийин бул кайра кетти. Кеткенден кийин дагы улам ошо Йеменден ким келсе сурайт экен да, Хазирети Умарчы.
Daha bir bata olayım depçi. Yok al Irak'a koşup ketken deptir. Keyin Irak'tan kelgenlerden sorap başlaptır. Irak'tan kelgenlerden sorasa yok. Anan bir cemaat gelenken o bizde var, bizim ayılda Uvays degen var. Dese sen bargındagın Uvays'a suran sağa dua kılsın. Allah anın duasını kabul kılat dedi. Hazreti Umar. Bul anan barattagını tüs Uvays'a barıp durup sen maga bir dua kıl. Allah senin duan kabul kılat dese yok. Peygamberin sünneti. Peygamber bir acı varıp gelse üyüne kirelek murda batasını alan bilesiz de. Sen acıdan keletasın. Senin duanı da Huday kabul kılat. Sen dua kıl dese yok. Sen maga dua kıl deydi. Oşonda ne kısım dedi ne Umarga joluktun mu deydi eken. Umar bileti. O dese batasını berip tagın Allah elder oşo maga işeni alбасын Hudayga emes dep turup çölgө ketip kalıp bar çölde kaza болгон da. Eneni urmattap sıylagandık üçün olyalık darajaga жетти da. Allah razı olsun. Ustaz, bizge berilgen uақыт ayağına çıktı. Sizge Allah razı olsun. Men sizdi бүгүnkү гана чакырып калбастан өзүңүзгө жана сунуш кылдым. Биздин каналга келип, өзүңүзчө дарс ачыңыз, өзүңүзчө элге кайрылып, кадимки долбоор ээси болушуңузду мен чакырам. Бүгүн келген көрсөтүүгө кадамдарыңызга Аллах Таала хасанаттарды берген болсун. Амин. Мен ата менен эне жөнүндө бир эки ооз сөз. Мен өзүмдө бир ошо ойлоп жүргөн нерселер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, энени атага караганда 3 жолу жакшы татыктуу кара dedi. Бул эне менен атанын даражасы кандай десе, атанын даражасы баары бийик экен. Атанын даражасы баары энеге караганда бийик экен. Эмнеге десе, Аллах Таала атага ушундай бир мүмкүнчүлүк берип тур, ыйгарым берип тур. Атанын дуасы момент кабыл болот экен. Атанын дуасы момент кабыл болот экен. Жанагы парзасыз кабыл болуучу дуалардын бири şu atanın duası eкен. Эгерде Аллах Таала энени бейиштин үстүнө коюп койгон болсо, муну менен атадан абзел кылдыбы десе, жок, энелик макамында бийик турат. Атанын даражасы десе, атанын дуасы момент кабыл боло турган даражасы бар экен. Экөөнү бириктиргенде бейиштин дарбазасы болду. Бул дарбаза үйдө төрдө турат деди устаз. Каласаң тозокко ач, каласаң бейишке ач деди. Энени урган жексурлардан бизди Кудай сактасын. Biz ушундай жексурларды тарбиялап албайлы. Энесин таманын өпкөн, бейиштин үстүндө турган таманды өпкөн, атасынын дуасына шу суусаганы камбаган уулдарды өстүргөн ата-энелерден кылсын бизди. Бул өтө жооптуу маселе. Буну биз кам көрүшүбүз керек. Эмки жумага чейин Аллах Таала бардыгыбызды сак саламат кылсын. Кайрадан жолугушабыз түз эфирде. Аллах насип этсе, дагы кызык маселелерди уюштурабыз. Assalamu alaikum. Yeah.